Assalamu достор. Бүгін біз Payr'den қандай Limbankka чыгарат же о деңгейге кыскасы Кыргызстандын картасына чыгаргандай көрсөтө Payr кошелектон. Көпчүлүгү жазышты Payr'den кантип акча чыгарабыз деп, ошого чыгартам, көбү билбейт экен. Так, бизде азыр 4354 рубль бар экен. Ушуну чыгарабыз, бирок менде $50, бул доллар туруп берет, калганын чыгарып көрөбүз, көрсөтөм силерге кандай алып чыгарат, ошону көрсөтөбүз. Так, bizde hazır bunu $1 rubelge алмаштырабыз. Так, бұл жаққа полный 1,16 90 рубль болот экен. Так, алмаштырабыз. Болду. Так, 300 рубль болуп калды. Мынакей 300 рубль болду. Эми берки боттордон да чыгарып алайлы. Биринчи бир боттордо дагы менде бир 50 рубль бар. Так, ботко киребиз. Ваш баланс. Ушул боттун дагы иштейм десеңер, ссылкасын калтырып коем. Мынакей, бул боттон почти 450 рубль вывод деген басабыз. Вывод денег кетти уже. 48 рубль кетти. Бул боттун да ссылкасын калтырып коем, эгер иштейм десеңиздер. Так, Payr'ге киребиз. Бая 300 рубль бар эле азыр. Мынакей сразу кошулду. 4400 рубль болуп калды. Мынакей. Сразу кошулат. Так, эми буну кантип чыгарабыз? 355 рубль. Чыгабыз. Бул жакка кирип airfox деген жазабыз. Google'га кирип airfox.ru airfox.ru мынакей чыгат. Биринчи деген тандайсыңар, киресиңер биринчидеги. Так, биринчиге мына оттай өтө дегенге Payr рубль деген тандайсыңар. Экинчиге мына бул жактан Mbank, Obank, O деньги, Optima Bank, Bakay Bank, Компаньон деп турат. Сара ушул кайсы ыңгайлуу болсо ошону тандайсыңар, эл карт деп турат. Биз Mbank деген тандайбыз. Бул жерден обменять деген басабыз. Так. Ака бул жерде курсу турат. Мен Payr USD кылып алдым, доллар алып алдым. Рубль кыласыңар. Кем басабыз. Так, анан бул жерге сумма жазабыз. Бул жака 355 бар эле менде, 353 351. Мындай кылабыз дагы. Так, 352. Бул жака номер жазабыз. Бул жака сумма жазабыз, бул жака комиссиясын кошуп, баягы канча бар ошого ылайык кылып жазабыз. Бизде 57 эткен 56. Так, бул жерге 0 жок, 996 жок жазат экенбиз. 222 62 35 35 деп. Бул жака номер жазасыңар. Өзүңүн WhatsApp номериңе жазасың. 996 555. Барын туура толтуруш керек бул жакта. Бул жака Gmail аккаунтуңарды жазасыңар. Gmail аккаунтуңарды. Мына көрдүңөрбү, бул жака Payr'дин тушуна ошол Payr'деги рубль жазасыңар, бул жака өзү эсептеп чыгарып берет, мынча сумма аласыңар депчи. Так, анан обменять деген басасыңар. Бир сервер окуп чыгасыңар бул жактан. Подтвердить обмен деген басасыңар. Так, бул жерден confirm деген басасыңар. Автоматский Payr'ге кирип кетесиздер дагы. Оплатить деген басасыңар бул жактан дагы. Анан чекти скриншот кыласыңар дагы. Закрыт деген басасыңар. 4000 калыптыр. Так, эми платеж успешно оплатен дейт. Оплатен. Так. Секундда бүткүчө туруп турасыңар дагы. Анан бул жерден отправить чек деп турат го. Ошону бассаңар WhatsApp'ка кирет бул жактанчы. Окей.
чекти жөнөтүп коесуңар бул жака. Көрдүңөрбү? Болду саат бул түшкөндө бир 6 саат ичинде түшүп калат. Түшкөндө ушул видеону аркасына коюп коем. Болбосо Telegramга жүктөп коем, ошол жака өтүп кирсеңер болот. Бул ишендүү көптөн бери акча чыгарып жүрөм бул жактан. Мынакей. 500, 400, 400, 2000. Ошо достор. Ушундай алып чыгара бересиңер акчаны. Түшүнбөгөнүздөр болсо, комментарийге жазасыңар, Telegram каналга дагы кошулуп алсаңар болот. Ошо достор, ушул эме менен чыгара бересиңер, airfox.ru менен.